Алипе мойнунда кое калып Шунда болгонсуң. Жана качып колагана чейин айтып берейинби? Белбоо күрөшү боюнча дүйнөнүн, Азиянын чемпиону, кыргыз күрөш боюнча көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсү жана 2014-2015 жылдардын мыкты спортчусу, спорттун чебери, Талас жергесинин кулуну Бекболсун Кушубаков суроо программасынын кезектеги коногу. Бул сүйүү айтып кетсек, мекенди сүйүү, ата-энени, үй бүлөнү, досторду сүйүү дегендей. Ошо өзүң сүйүү, көп нерсени сүйүүгө болот эми, жаратылышты. Мен ошондой түшүнөм да негизи. Билим тууралуу айтканда мен өзү Талас областында эле окудум. Ошо көп мектепте окудум. Мен ар бир райондо, атам ар бир кызматка которулган себебинен мен уже 4 мектепти которуп, анан кийин 11-де бүтүп Таластан. Анан политехка тапшырып, ошо экономист, өзүм билимим жогорку. Ошо алгачкы биринчи ошо студент болуп акча тапканым негизи. Анан ойлочумун, мындай Байкал университетинен угуп калабыз, Бишкекке келдик, анан кийин студент болдук. Иштейт тез эле биз, иштеш керек турбайбы деп бир доозум эрсит барды. Цемент грузчик болобуз деп, ошо мен бир иштегеним бар, ошонун эсимде калды. Аны унутпайм, ошол жуун жакта цемент кетпейт, ушул 2-3 күн кетти, анан кийин акчаны алып бир күндө эле корутуп алдык. Ошо менен мындай студент кезде көп деле иштеген жокмун да. Эң кызыктуу мен иштегеним да. Мотивация мен үчүн үй бүлөм. Шопинг мага аябай эле жагат негизи. Көбүнчө мен спорт кийимдерин кийем. Анан соревнованияга чыкканда көбүнчө спорт кийимдерин за границадан кийин аракет кылам. Анан классикага негизи кызыгам, бирок көбүнчө спорт кийимдерин кийебиз да. Аял киши биринчиден эне, бир сүйүктүүсүнө жубай болуу керек. Бул дүйнөдө аял заты жок, кызык болуш керек деп ойлойм. Спорт дүйнөсүндө эң сулуу айым биздин UFC'деги Шевченко. Мен эмне жок жүрө албайм, мен уюлдук телефон жок жүрө албайм, машина жок жүрө албайм. Ушулар эле. Менин кыялым негизи кызматка деле кыялданбайм көбүнчө. Негизи эми кыялданган мен кыргыз элине жардам берүү, ушу мусулмандарга, жетишпеген үй бүлөлөргө мен жардам бергенге мен кыялданам да. Мен кыялым ошондой. Мага жакканы негизи каблугу жок эле жагат да неги. Анан каблукчандар мага башкача көрүнөт негизи.
Мен характерим эми өзүм үчүн билбейм, эми каждый өзү үчүн жакшы эле ойлойт. Мен негизи характерим кичине сложныйраак, кыйыныраак да, начарыраак да, мындай айтканда. Мен негизи картошка эт менен жакшы жасайм. Анан бардык негизи беш бармак бардык тамактарды жасай берем. Негизи өзүм жакшы көрөм да. Шашлыкты жакшы жасайм. Казан, кебаб, ошол тамактарды. Эми мага кичинекейибизде жана Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамдын, Джеки Чандардын кинолору жакшы. Ошону эле көрүп, биз ошол менен чоңойдук да кичинекейибизде. Facebook, Instagram деген каждый кирип уже азыраак өзүмдү азайтканга аракет кылып атам. Мындай жашоо эмеге аябай тоскоол болот экен. Зыяны көбүрөөк экен да. Убакытты аябай алат экен. Ошо азыр азайтканга аракет кылып жатам. Мен аябай кыжырым келгени бул биздин кыргыздын кыздары башка улутка тийүү, китаец, кореецке, түрккө тийгени мага аябай кыжырым келген ошол. Мүмкүнчүлүк болсо мен Россиянын президенти Владимир Путин менен таанышмакмын. Мен бир туугандарыма, досторума жардам берем. Ошондой ниетим бар. Ата-энемди Меккеге алып барууда мен кыялым. Мага жаккан цитата бул улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов айткан: күн сайын адам болуу кыйын. Ошол сөз жагат да мага. Эми адамдардын жакшы сапаттары көп негизи. Достукка бекем болуу, үй бүлөсүнө жакшы отношение кылуу, алдабаш керек. Ошондой сапаттар жагат да мага негизи. Спортчуга эмне керек? Жөнөкөйлүк керек. Анан алдыга максат коюу керек. Ошондой бийиктикке жетем деп аракет кылган ошол спортсмен да, спортчу. Мен ар дайым жанымда жүргөн 3 нерсе, буюм, бул уюлдук телефон, машина, эми сөз бир күлүш жүрөт да. Мага жаккан ырлар бул Кыргыздын улуттук ырлары негизи. Анан өзүмдө коштоп ырдаганды жакшы көрөм. Көбүнчө ошо машина айдап баратканда, кээде караоке бар ырдап коем. Спортто баардыгы эле мүмкүн негизи. Анан көбүнчө биз кыргыз элине ошо каражаттан эле кичине артка тартат. Ошол үчүн эле биз спортко алдыга жылуу кыйыныраак да. Мен тамактан тартпайм деле. Беш бармак, өзүбүздүн курдак ушундай тамактар жагат. Мен анткени көп эле спортчулар вес куйт да. Мен кубайм да ошодон эле чоң веске көрүшкөн үчүн. Мен ал тартынбай эле жей беребиз, беш бармак көбүнчө. Менин машыктыруучум бул уже биздин экинчи атабыз болуп калат экен. Биз сбордо жүрөбүз, бизге тарбиясын берет. Бир эле спорт жактан эмес, бул жашоо жагынан дагы бизге моральный, психологический настрой дагы мындай жардамдар аябай тиет да. Биз үчүн ошондой. Кыскасы сиз эч бир башка адамдын жардамы жок, өзүңүз колдон жасай алган нерсе. Мен негизи мындай фантазия кылып, тамакты деле, любой нерсени буюмду жасоого мен өзүм жагат да магачы. Аны мен кылып эле келем, үйгө бир нерсе кылсам,
например, мебелди деле жасап коем мындай, тамакты деле ошондойду өзүмө жактырам да негизи. Сериалды, кинолорду деле жагат да. Мындай көп кызыкпайм киного делечи. Анан мындай боевик, мурунку кинолор жагат, орустун. Эсте калган күндөрдөн бул 9-класста окуп аткан кез классташтарыбыз менен мектепке елка жолгун байланыштуу биз бир жерден кырып келмей болгонбуз. Ошол жерден аябай чоң окуя болгондо биз кароолчуну карап отурабыз да, эки колос. Анан тиги жол жээк менен басып келе атабыз. Анан кыркып аткан бизди карайт, машина жарык дейт. Анан кийин кароолчу келатыр деп бирөө качат да. Качса, полный качат. Биз кароолчу экен деп биз да качабыз да. Ошонун аркасыначы. Тигилер мен кароолчу экен деп, бизди кароолчу экен деп алар качып көтөрөт. Аяны мен жетейин деп калсам, ыйлап калып атпайбы, акыркы калачы. Токтогулачы, сүйлөшөйлү деп. Мени көрүп вообще ыйлап калып атпайбы, айтпайсың менмин депчи. Центрдан кырып аткансың? Да. Каерден кырып аттың? Да, центрде, Таластан эле да. Серьезно китеп деле окуп аптыр мени, чын айтканда. Мага жаккан китептер негизи исторический китептер, негизи историялар жагат да, тарыхтар. Кыргыздын, мисалы, Орман-хан, зарубеждин деле историялар жагат, мисалы, Монте-Кристо, граф. Негизи айымдар үчүн эми мен ойлойм эми чоң белек бул гүл эле болуш керек. Мен үчүн бул Кыргызстан биздин мекен, киндик камтанган жер, ошо топурак алтын дегендей. Ошо Кыргызстан үчүн биз ар дайым баардык нерсеге даярбыз.